Maga 2013 tigilgen жылы. Жүрсіңіз ма? Алмаларды қатар көрсетуінде. Анайын сартайыр ма алмаларды? Әлі көрді Uzun, meme uzun. Bunday sortlu алмалар ұзарыш қиынырақ негізі. Айтарым жұмыс ege? Ошол 2013 тигилген, ошодан бери көстеле карап келатам. Анан эл кандай караса, мен деле ошондой эле карап келатам. Өзгөчөлүгүн билбейм, мен өзүмдө эме албайм, постоянно жылга обрезкасын калтырбайм, бутайм. Анан кээ бир жылдары жашыл обрезкасын да бутап коем. Обязательно ошолорду жазап коем да, мындай бутактары бийик кетип аткандарды. Азыр мына жұмыс ege, мына мындай турат да. Ооба. Лидерди кескен эмессиз, Элдер чоң бүт бардыгын кесип туруп эле чашабыраздын формага салып алат да. Ошол азыр мына лидерди койгонуңуздун себебин айтсаңыз, эмне үчүн? Лидерди эми обычно багбандардын баары эле билет да. Лидерге ярус кылып мына бутактарды ошого байлап кетсең жакшыраак да негизи. Чашабыразный кылган ал бүгүн болобу, кийинки жыл болобу, ал постепенно майылып кетиши мүмкүн да. Анан лидерди ошон үчүн коюлат. Анан мен өзүм канча багбандар менен, илимдүүлөр менен жүрсөм деле мен өзүмдүн опытым менен иш кыла берем да. Мен деле бакта жүргөнүмө Кудай шүгүр бир топ эле жыл кылып калдым. Анан ушул мына өзүмдүн аяктан канча маалымат алсам да өзүм да ой жүгүртүү менен иш кыла берем да бейкечи. Анан канчалык туура мезгилде эмес силерге окшогон жигиттер баалайт эми. Жумус эге, мына алмаларыңыздын өңү дагы уже келип калган да мына. Теги мына чаң болуп эле көрүнбөй жатат да, мына азыр мен арчып көрсөтөм мына. Өңү өтөт. Уже келип калган. Дагы бир аз турса карарат да, уже кызарып калган. Бул негизи жылда бул аз мына ушундай өң болбой калган учурлар дагы болгон да жумус эге. Эме ушул неден болот экен? Ушул өңгө кирбей калышка не себеп болот экен жумус эге? Мен өңгө кирбегени мына былтыр деле алмам түшүм аябай жакшы болгон. Жанагы дары-дармек, калийлерди быйыл колдонбодумбу? Мен ушу мончалык өңгө келген себеби ушу калийденби деп да ойлоп атам да. Анан витаминдердин убагында берип турдум, өзүңөр билесиңер. Анан мондай өң чыгарып, эме кылып атат. Бул өзү кара кочкул деле болбойт. Малиновый да бул, Бул Филипсон малиновый себеттеген. Болгон өңү ушул да, кызыл кылып болду ушул болгон өң. Бул уже бышты дегени да ушул. Ооба. Багбандар, мен дагы кошумчалап кетейин жумус эге. Мына алмалардын бүт эле жерлерде, бүт эле региондордо алмалар кызарбай калышы мүмкүн да. Бул канчалык суук жерде турбасын, деңиз деңгээлинен мисалы 1700 метр, 1500 метр бийиктикте турса дагы алмалар кызарбай калышы мүмкүн. Кызарбай калганга бирден бир себеп, чоң себеп, сиздер көпчүлүгүңүздөр паутин килеш калтырып коесуздар. Паутин килеш алгандан кийин алмалар мутный болуп кызарбай калат. Мисалы мындай болуп чыгат. Кызарбай калат. А бирок паутин килеш кызарбай эле калбастан бул мөмөсүнүн чоңоюшуна дагы тоскоолдук жаратат да. Мына мөмөсүнүн чоңоюшуна дагы тоскоолдук жаратат. Бул жерде мына көрүп турасыздар, алмалардын калибрлары өтө чоң. Мына кол менен кармап көрсөтөйүн. Өтө чоң. Анан жалбырактарга маани берсеңиздер, жалбырактар катуу, калың, мына кара болуп турат да, килеш алган эмес. Анан эгер бак жакшы каралган болсо, мына мөмө берип туруп, мөмө берген жерден эмки жылкыга бүчүр даярдап туруп көрсөңүз мына. Мына эмки жылкыга бүчүр даярдап, эмки жылкы бүчүрдү даярдап жеткизип берет. Бул азыр бакта өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына мөмө бүчүрдү даярдап жеткизип берген. Көп бактардын алма бир жыл кылбаганы дагы ошондон болот да. Азыр бул жерде бул түшүм ушунча турганы менен эмки жылкыга дагы түшүм берет ушунчачы. Мына Мунугу мен баягыда бир өзүм деле эметкенмин, мен колум деле жакшы элесем. Чоң. Жанагы эме Марин айткандай бул 5 палестен да ашып кетти да, баш кебелери. Мына монча. Мына азыр мына жарыңкылар аны кууп калган да. Актасызбы? Бирөөнүн таразага деп чоң тартып көрүш керек мындай. Анан мен өзүм алмамда жүрөп, мен өзүм алмама өзүм немете албайм. Баа бериши силер. Алма көрүп кыдырып жаткан жигитсиңер.
элдер көпчүлүгү жанагы дары-дармектерди ар кандай дарыларды алып келип чачып туруп, алмалары курт болуп калат, килеш басып кетет, анан тыля басып, ооруп атат да бактарчы. Ушул боюнча сиз быйыл кандай иштедиңиз мына бактарга? Ушул боюнча 1-2 жылдан бери көздөй мен сен менен иштешип келатырмын дары-дармек тууралуу. Мен ага чейин эле дары-дармектен чындыгында көп адашчым да. Дары-дармекке деле специалист болуш керек экен да. Понятиясы жок аларды чача берсең деле эффект анча болбой калат экен да. Анан мен өзүңө да айтканмын. Мына килеш алманын Эң чоң түшкөн килеш мени жүрөтүп бүтүрдү деп. Буга чейин талай жыл ошо алманын жалбырагын килешке жегизип алгам да. Боп жана өзүң айткандай, даже ошо килеш түшкөн алма даже өңүн чыгармактыгы бул чоңойбой калат да. Мөмөгө чейин соруп таштайт. Анан муну результаты ушул, мына ошо килеш быйыл Кудайга шүгүр килеш түшкөн жок, почти жок саналат. Жок. Анан эми ошол килештики деп ойлоп атам. Бул жактан эми сенин жардамың чоң да мага, чынын айтканда. Балбандар, мына алмалар бар го, алмалар өңү тунук болуп, анан кызарбай Атлас деген сорттор бар. Атлас деген сорттор өзү малиновый эле өң эле берет, мындан артык бербейт. Өңү кызарыш үчүн калий бериш керек. Анан мына бул жерде килеш түшкөнүнө да бирден бир себеп, Жунус эке негизи обрезканы жакшы кылат. Бутоо жакшы болгон үчүн мына көрүп турасыздар, бактардын аралыгы ачык, шамал өтүп турат. Килеш кандай бактарга түшөт? Коюу болуп, бутактар өсүп кетип, бактар бири-бирине жакын тигилген болсо, ошол бактарга килеш түшөт. Бул жерде биринчи бутоосу жакшы жүргөн, биринчи кезекте шамал уруп турат, алма ачык, аралары көрүп турасыздар мына. Шамал өтөт. Анан бул жерде эң коркунучтуу жер алма бакка, мисалы алма бак жолуңуздар, мисалы жол жакын болсо, чаң баса турган болсо багыңыздарды, жолдун жанында болсоңуздар, мына чаң боло турган болсо, килеш мындай чаң баскан алмаларды бат эле басып коет. Эң кооптуусу ошол. Анан дары чачсаңыздар деле, алманы чаң баскан жерлер болсо, дарылар жакшы таасир бербейт. Себеби мына жалбыракка сиңбейт да, жалбыракчы. Чаң мындай аз мындай болуп чаң болуп турган болсо, дарынын таасир бериши слабый болотчу. Анан дары чачканда да ошол ылдыйдан дагы чачканга аракет жасаш керек. Чаң көпчүлүк учурда өйдөдөн учуп келип туруп, жалбырактын бетине түшөт. Ылдыйдан дагы астынан да дары берсеңиздер, мына жактан жок дегенде ылдыйдан сиңсе, ошол дарылардын таасир бериши дагы ошол жакшыраак болот да. Туура. Биздин эми көз караш. Бирок эң башкы вредитель килеш. Килештен кийин анан плодожорка, азыр биз көрүп турабыз. Мөмө курт жеген алмар жок бул жерде. Калибрлар жакшы, калий берген, витаминдер берилген. Аз бул жерде мына кандай мөмө берүүчү бутактар барбы жокпу? Мына жерде мөмө бере турган бутак даярдаган. Бул эгер ушуну коюп кое турган болсо, мына жерде бүт мөмө бүчүрлөр тойготот. Аз бул жерде алма салган болсо, мисалы мына жерде алма салганда мөмө бүчүр даярдап жеткизген. Бул жерде көйлө жерлердечи. Андан сырткары мына жерлерде дагы бар. Мына ылдыйкы бөлүктө бутактарда. Анан Жунус экенин бир мындай бутоосундагы мен эми көргөн себеп бутактарды жайып туруп, араларын ачып туруп, мүмкүнчүлүк болушунча алманы нагрузка кылдырбай кармаганга аракет жасайт экен да. Алма мына ушунча алма салса, өзүн өзү көтөрүп турат. Көрүп турасыздар. Алмар чоң, калибри. Бул жер ошол деңизден келе 1150 метр бийиктикте да, болжол менен. Az bizi айландырып бир бактарды көрсөтөлү мына. Алмаларды карасаңыздар. Бул алма өзүнүн жашына жараша элдер айтып атпайбы? Биздин бийик бойлуу бактар 10 жылдан өткөндөн кийин түшүм берет депчи. Az мына Жунус эке канча жыл болду? 8. Так, стоп. 2013'ten beri ötmüşüm. 2013'ten 12 жылы. 12 жылда. 12 жыл болду. 10 жылдан өткөн бактардан анан түшүм алып. Сиз ал түшүм алып атканыңызга канчанчы жылдан баштап түшүмгө кирген булар? Мен эми жана айтып атпаймынбы, мен жашыл обрезканы колдоном да. Мына чындыгында мен 3 жыл дегенде эле түшүм алып баштагам бул алмадан. Ошодон бери көстөйдө алып келатам. Анан мени жүрөткөн ошо жанагы килеш болчу да, айрыкча килеш. Быйыл жалбырактан дайын болуп турат, мына көрүп турасыз, карарып турат да.
Мен былтыр келгенімде килеш көйлек басқан элечи. Ооба. Быйыл өңү дагы жакшы кызарып мындай. Таарыны бет жакшы. Мына узалды. Алмалар узун да, мына карасаңыздар, мына алмалар узун. Жеткизген. Мен мына могу алма мына. Могу алма. Ушул деңгээлде жылыга ала берет да. Аха. Жылыга алат. Даже эз алуу деген жок. Жылыга ала берет да. Анан былтыр деле өзүңөр көрүп кеткениң основной алманын түшүмдүүлүгү былтырга караганда быйыл да жакшы го дейм. Быйыл былтырга караганда жакшы. Былтырда аябай байлаганда ушундай байлап атат. Аны эми тиги алманын сортунанбы деп да ойлоп коём. Анан Ерлан, нону, эме, Марлем нону деп атат.